Машина KG каналы видео тартууну улантууда. Бул бүгүнкү чыгарылыштагы эң жыйынтыктоочу видео болуп эсептелинет. Акырына чейин толук көрүңүздөр. Акырында дагы сонун кызыктуу маалыматтар болот. Мен ушул дарбазадагы чыгып кетип аткан айрым унааларга токтолуп, сатылган, сатылбаганын, канчага сатылганын сурап, сиздерге маалымат катары чагылдырганга аракет жасаймын. Бүгүн 14 февраль 2021 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бул тема орто баадагы унаалар болуп эсептелинет видеобуздун. Круздан баштайлы. 2012 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 куб, эсим байланыш номери 777 63 30 41. Кайтылыш баасы 450 000 сом. Партроник датчиктери. Hyundai Getz 2002, объему 1.4, 280 000 сом деп атат. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күскүлөр, кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. 280 000 сом баасы. Kia Morning 2010, объему 1, 370 000 сом, коробка автомат. Буну ачык окшойт, ачык эле экен мына. Подлокотник бар, отургучуна да көңүл буруп кетсек. Жок, ткань материал экен. Камера заднего вида. Opel Vectra, оң руль. Механика кен болгондо дагы, оң руль механика. 2002, объему 2.2. Сырткы абалы жакшы эле көрүнөт. Сырткы абалы жакшы эле көрүнөт. Бул дагы седан эмес, лифтбек кен. Бул Англиядан окшойт, ошондо. Японский. Механика болобу японский келгенде. Билбедим. Так, бул жагынан карап көргөндө мен оюмча Англиядан эле. Эсиби может так билбей да калышы мүмкүн. Мен да бирок адашып да калышым мүмкүнмүн. Эгер билгендер, так билгендер болсо да комментарий жазып коюңуздар. Пробеги 78 708. Так, ошондо милди көрсөтүп атат негизгиси. Километрде кичинекейин көрсөтөт экен. Ошондо бул Англиядан экен. Англиядан болот. Бул Vectra'nын баасын айта кетели, 250 000 сом деп атат. Ушунун жанында Mercedes-Benz E-класс 124 кузовда универсал. 1992, объему 2.3. Коробка автоматпы? Автомат кен. Бензин. $250 000 булдага. Булда 250 000 деп атат. Deo Lacetti. $2007, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат, Корея деп коюптур эси. Эсин байланыш номерин айта кетейин, себеби кичинекей сандар менен жазылып жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. 555 81 86 68. Климаты автофункцияда монохромный электронный дисплей көрсөтүп кое берейин. Жакшы экен. Бул жакта монитор дагы бар экен, мультимедиасы. Подогрев сидений, отургучтары кожа, мультироль, жакшы бирок комплектация. Басы канча эми? 310 000, а?
Mitsubishi Space Wagon 2000 жылы шығарылған, объемы 2.4, коробка механика, 300 000 сом. Space Wagon бұл минивэн болып кетеді. Кондиционер, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчү коопсуздук жаздыгы, электро күскүлөр. Айтып кете берейин, кээ бирки биздин диван эксперттери кечке эле кайталай бересиңби деп калышат. Бирок ушунда артыкчылыктарын белгилеп айтып коюш керек. Ошонусу менен мындай керектүү түшүнө турган адамда бул аябай эле керектүү маалымат деп эле ойлойм. Отургучтар, ортоңку отургучтары мындай капитанский креслого окшоштуруп кылынган. Капитанский креслодо бирок эки капталынан тең мындай подлокотник болот. Мында жок экен. Ошондо 6 орунду, толук кандуу 6 орунду экен. Баасы 300 000 сом, Chevrolet Spark 2011, объему 1, коробка механика, 310 000 сом. Беш ступа коробка. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ушу туруктуу көрүүчүбүздүн унасы өтө эле суранып атканынан ушул азыр тартып атсам, тартып кое бериңизчи, кошуп кое бериңизчи деп суранып калгандан тартып коюп атабыз. Газ канча болуп кетет? 31-105, 31-105. Мынакей алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравлика бар буларда? Бар, мынандай магнитола экен, мен ойлопмун компьютер окшойт деп, бортовой компьютер. Инжектор дейт, жана люк бар экен, жакшы. Мынакей. Так, алдыңкы жагын көрсөтөлү. Бул эми көбүнчөсү орус унааларынын катарында туруш керек эле, ээси кичине адашып калган окшойсуңар, же кеч калып келип калган экен. Мынакей 150 000 сом деп атат. Машина кечи каналы. 2005 на ээсинин байланыш номери. Chevrolet Lacetti 2007, объему 1.6, мына ээсинин байланыш номерлери. Коробка механика. Төрт дөңгөлөк өтө кышкы экен. Протекторлары жакшы, алдыңкы айнектери электро көтөргүч, кондиционер, печка, коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Баасы канча эми? 260 000, кеми бар. Болду. Так, бул жактарда баасы жазылган эмес экен. Бирок могу таксырдан сурап көрөйүнчү. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 280 000, Hyundai Getz Restyling 2005, объему 1.6, 280 000 сом деп атат. Туманниктер бар. Да, кичине өзгөчөлөнүп тур, мынандай. Эми жакшынака көрсөтөт унаны, спойлер, стоп сигналы менен. Так, салонда бир кыскача көрсөтүп кое берейин. Мында кожаный чехолдор кадалган, кара. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскү, кондиционер, жана бул жакта подогрев сидений дагы бар. Уна максималдуу комплектацияда экен. Жакшы. 280 000 сом айтылышпас. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов 2001, объему 2.2, коробка автомат 380 000 сом деп атат. Салонда бир көрсөтүп коелучу. Отургучтары кара кожа, өзүнкү заводской электро приводта. Аркасында көрсөтүп коеюн. Ой, кандай экен?
Honda Jazz'ı тартпай атасыңар дебегіле. Мынаки алдыма шығып алғанын, бағасы тақталғанын сөзсіз тартқан әрекет жасаймын. Обвестерде туманниктер бар, мұнда қойылған дистер, дөңгелектер 4 тең қышқы. 2002 қимылдатқыш көлемі 1.4, коробка механика. Кондиционер печка, подлокотник бар, спойлер. Багажнигинде айтылыш баасы 380 000 сом. Маалымат кагазында бир жакшыраак көрсөтүп коеюн. K5 Kia. Заводской газ. Канча? 2013, объему 2, коробка автомат. $7,500 деп атат. Мультируль, круиз контроль менен, кара кожа отургучтары, монитор бар, навигациясы менен кошо экен. Пробеги 285 151 километр. Toyota бул Aygo. 2008, объему 1, 300 000 сом. Коробка механика. Мына эми видеонун башында айтканымдагыдай, ушу кайтып жаткан уналардын айрым-айрымдарына токтолуп кетебиз. Маалымат алып, сатылды, сатылбады, сатылса канчага сатылганын. Assalamu alaikum. Satılmadı машина же сатылды? Сатылдыбы? Канчага сатылды аке? 350 000 сомго. Жакшы. Жылы канча экен? 2003. Так, Toyota Corolla универсал экен, а? Жакшы. Насип кылсын аке. Машина кеч каналы. Жакшы. Мынаки, ушул уна 4 дөңгөлөк тең кышкы. 350 000 сомго сатылыптыр. Так. Assalamu alaikum. Satılmadı mı na taksır? Satılmadı mı? Malumat kağızı yok eкен da. Көрсөтүп коет элем. Кана, көрсөтүп коеюн анда. Кичине сизге да жардам болуп калышы мүмкүн. Издеп аткан адамга дагы мындай сурап калышы мүмкүн. 2008 1.6 объем, коробка механика, мына эсин байланыш номери. Базын айта кетиңер. Базыны 550 деп. 550 000 сом кеми бар деп атасы. Коробка механика болду. Мейли. Машина кеч каналы. Assalamu alaikum akeler. Satıldı mı satılmadı mı? Satılmadı mı? Aha. Kança da otası? 270. Hyundai Starex. Көрсөтүп кое берейин бундагы. Мынаки. Болду. Эми бул жактагы бундаларды көрүп кете берели. Так, бул Лашетти сатылбаптыр, а? Лашетти. Ага. Мына маалымат кагазын толук эле жазып койгон экен, көрсөтүп коюп атам. 270 000 сом деп атыптыр. Мына кыйла барды тең эле кайтып эле атат. Муналар. Таксыр сатылбадыбы, Corolla? Сатылдыбы? Канчага сатылды? 290 000 а? Жылы канча? 2004. Кыймылдатыш көлөмү 1.4. Жакшы. Бул неме? Седан экен. Так. Мынаки көрүнүштө. Жакшы. Так, бул жакта эми азыр кичине өтө көп тыгынды жерде көрсөтпөй эле тура берейин. Кичине мынандай илинип калды. Салам алейкум акелер, кандайсыздар? Сатылды, сатылбадыбы? Сатылдыбы? Бул так Toyota Avensis кен биринчи кузовунда. Жылы канча экен? 2000, а? Объему 1.8. Канчага сатылды аке? 200 канча дедиңиз? 240 000, а? Дашык болсун, жакшы. Рахмат. Эми так. Айдан булат. Бул жакта да уналар. Адам өтө
өткүс дагы болуп калып атат кээ бирки жерлерде. Аракет жасап атам. Мына 2-3 машина көрдүңүздөр, сатылыптыр. Бул жактагы так не экен бул? Аккорд экен, а? Аккорд 2008-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3-5. Мына эсим байланыш номерлери. $8200. Бул жакта бу Mercedes сатылды экен. Жигиттер, сатылды, сатылбадыбы? Сатылдыбы? Канчага сатылды? Канчага сатылды? 250 бі? Аха, жакшы. Жылы канча? 1998 сабак, жакшы. Мынаки. Ушул уна сатылыптыр. 250 миң сомго. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аябай чуркап аракет жасадым. Ушул сатылган машиналарды көрсөтүп калганы. Бул жактан эми уже негизги жолго кошулуп атышат. Көп деле тоскоол жаратпай эле кое берели сурап дегеним. Так, мону сурап кое береличи, Аванте 4-тү. Салам алейкум. Сатылбадыбы? Таксир? Сатылбадыбы? Маалымат кагаңыз барбы? Маалымат кагаңыз? Аха, алдыга жылдыра бериңиз. Биз секин көрсөтө беребиз. Мына 2007 коробка автомат, мына эсим байланыш номерлери. Мынаки. Ооба, болуптур, ийгилик. Мынаки. Аха, биздин ошо көрүүчүбүздүн унасы. 4 дөңгөлөгү тең, кышкы протекторлары жакшы. Айтмакчы, басында сураган үлгүрбөппүз. Кимге кызык болуп калса, өзүңүздөр сурап аласыздар. Мына, урматтуу достор, көрүүчүлөр, аракет жасадым чындыгында. Бардык чыгарылыштарыбызды көрүңүздөр. Бүгүнкү тартылган мен оюмча аябай эле кызыктуу эле болду. Жаңылыктар дагы көп. Арасында арзан сатылган сатайын деп атканда уналар дагы бар. Ким билет, арасынан сиздер да издеп аткан унаңыздар чыгып калат. Ал үчүн видеолорубузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Жана ушул эле көргөн акыңар деп коеюн. Класс менен комментарий эле сиздерден. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерде ийгилик. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.